Президенттикке талапкер Садыр Жапаровду мамлекеттик күзөт кызматынын адамдары коштоп жүргөн айтылган сүрөттөр боюнча териштирүү башталды. Борбордук шайлоо комиссиясынын басма сөз катчысы Руслан Изреков Азаттыкка билдиргендей, ыкчам аракеттенүү боюнча координациялык топ Садыр Жапаровду коштоп жүргөндөр тууралуу сүрөттөрдү 16 декабрда соц тармактардан көргөн. БШК мунун чоо жайын тактоо боюнча башкы прокуратурага жана ички иштер министрлигине кайрылды, деди Изреков. Социалдык медиада тараган сүрөттөрдө Садыр Жапаровду үгүт өнөктүгүндө коштоп жүргөн жигиттер тартылган. Кундуз Ажыбекова аттуу колдонуучу алар мамлекеттик күзөт кызматынын кызматкерлери экенин жазган. 17 декабрда факт-чек порталы Жапаровду коштоп жүргөндөр мамлекеттик күзөт кызматынын кызматкерлери экенин тастыктаган кыска иликтөөнү Темиров Лайв каналына жарыялады. Шайлоо өнөктүгүндө талапкерлердин үгүт иштерине мамлекеттик кызматкерлердин катышуусу административдик ресурсту колдонуу катары бааланып тыюу салынган. Азаттык Садыр Жапаровдун шайлоо штабына кайрылганда андагылар кийинчерээк буга комментарий берилерин билдиришти. Президенттик шайлоо үгүт иштери 15 декабрда башталган. Ал добуш берүүгө 24 саат калганда 9 январда токтойт. Кыргызстанда кезексиз президенттик шайлоо 10 январда өтөт. Бул кызмат үчүн 18 талапкер ат салышып жатат.